Assalamu alaikum. Kutmandı uşak tünüңүздөр менен. Караңгы түнгө жарык чачкан асмандагы жылдыздарга окшогон жакшы адамдар, кандайсыздар? Уктар алдынан бүгүнкү күнгө жалпы мекенин, элин, жерин сүйгөн жалпы мекендештерди майрам менен куттуктап, майрамыңыздар куттуу болсун дегим келди. Бул майрамдын мекен коргоочулар күнү, бул майрамдын башка майрамдардан айырмасы, башка майрамдарда белгилүү бир инсан сүйүнүшү мүмкүн. Бул майрамда бүтүндөй 6 миллион эл сүйүнсүн. Анткени жүрөгүндө мекенге болгон сүйүүсү болгон ар бир аял болсун, эркек болсун, ар бир Кыргызстандын жараны бүгүнкү майрамда мекенимди сүйөм деген сезим менен мекени жөнүндө ойлонушу керек. Ошондон бул майрамда жигиттердин майрам менен куттукташтын өзү жетерлүү эмес, тескерисинче мекенге кызмат кылып аткан толтур аялдар бар, эжелер бар. Андыктан мен мекенге кызмат кылып аткан ар бир азаматты, ар бир аялды, мекендин ар бир жаранын куттуктагым келди. Майрамыңыздар куттуу болсун. Жүрөгүңүздөн бүгүнкү 23 февраль мекен коргоочулар күнү майрамдык маанай, сезим бүтүн өмүр бою өчпөсүн. Мекенине кызмат кылып аткан чек арадагы аскерлерди гана куттуктабай, мекенине ар бир адам кызмат кылып атат. Дыйканды да куттукта, ал мекенине кызмат кылып отурат. Кассапчыны куттукта, соодагерди куттукта, магазин иштеткенди куттукта, такси айдап аткан кишини куттукта, же болбосо үйдө баласын тарбиялап отурган энени куттукта. Анткени ал аял дагы мекенин сүйгөн чыгаан уул кыздарды тарбиялап өстүрүүдө. Аны да куттукта. Айтор мугалимдерди куттуктагыла. Бүгүнкү мекен коргоочулар күнүндөгү бүгүнкү майрамдык сезим өмүр бою Кыргызстандын ар бир жаранын жүрөгүндө жашасын. Мен кечинде үйгө келдим, кеч келдим азыр. Келсем менин кыздарым да бүгүнкү майрам менен куттукташып белектерин даярдап коюптур. Анда уктар алдында кыздарымдын окмуш бир белектерин кабыл алайын дагы. Анан ушул сүйүнүчтү кийинки бир инстаграмдагы досторумдун ар бириңиздерге ыйгарам. Кезекте эстафета катары сиздер да келиңиздер. Интернет, инстаграмды илим алуу үчүн, жакшылыкты жайылтуу үчүн колдонуңуздар. Анда менин 3 кызым бар. Ошону менен биргеликте апасы, 4 мен келсем атайын колдору менен бирдимкелер даярдап, белектер даярдап отурушат. Анда эң кичинекейинен баштайбыз. Фатима деген кызым жаткан жеринен ойгонуп келди. Менин келгениме көрүп жаныма отурат. Бул Фатима кызыбыз. Фатима кызыбыздын момундай жүрөкчө тартып, мына момундай кылып даярдап койгон белеги бар экен. Бул момундай ачылат экен. Не деп жазгансың я? Ата. Майрамыңыз менен. Мен сизди жакшы көрөм. Жан чөжөм десе. Момундай майрамдык белек даярдаптыр достор. Мына. Белеги сонун укмуш. Көп жашасын. Жүрөгүң 100 жыл иштесин иншалла. Өмүрүң өзүн болсун. Дагы бир белеги бар. Опа. Момундай гүлдү карагыла. Жан. Гүлчү койчу. Жан. Папа. Мына момундай белек даярдап. Көрүңөрбү? Достор, сүйүнчүмдү достор менен бөлүшкүм келди атайлы. Мына ушундай. Анда Фатима. Жыттайбы? Сонун го я. Фатима, экрандан бизди көрүп аткан досторду майрамыңар менен деп куттуктап койчу. Майрамыңыздар менен. Жан десе. Фатиманын куттуусун кабыл алдык. Адан ары биздин 3-класста окуп аткан ортончо кызым бар. Анда а кишинин белегин көрөлүбү? Белегиңе рахмат, Фатима. Анда ким? Ого. Бул кыздын аты Нуркөңүл. Жакыныраак келчи, Нуркөңүл, сени көрүп койсун. Мына. Нуркөңүл кызыбыз мына. Белегиңби? Эки белек даярдап кетти менин кызым, мындан карагыла. Ата, мен сизди жакшы көрөм деп моон карачы.
Бұл ачылабы, ачылбайбы? Жоқ. Кийсе болобу? Так, бұлчу. Момундай белек караңыздарчы. Сонбу? А бұл ачылат экен. Ого. Ичинде тексти менен бар экен. Ты самый лучший папа в мире. Вот он, смотрите. Спасибо, доча. Муна письма папе. Ну-ка, прочитай со мной. Папа, я Ближе тебя садись. Папа, я тебя люблю. С 23 февраля. Я вас очень сильно люблю. Я хочу, чтобы вы не болели. Я вас благодарю за то, что ты есть. Я желаю за то, что ты не болел. И ты самый любимый в мире папа. Я желаю тебе хорошо работать. Ты очень сильный ты очень сильный, ты умный, ты красивый в мире папа. Такой ты один и нет такого другого. Спасибо тебе. Машаллах, машаллах. Дай поцелуй тебя. Ах, Джан. Ömrümüz uzun olsun. Вот такой у нас следующий подарок. Видали? Чоң рахмат. Бұл ортончы қызымдың белегі болды. А теперь самая старшая. Эмне бар бизде белек? Келе койчу мен кызым. Чоң рахмат. Бұл қызымдағы. Ей жаннысы. Чоң қызымдың белеги мындай кутучаларда каалоо тилектердин кутучасы менен келди. Вау. Ну чё, открываем? Ачайын көрөйүн анда. Бабам. Майрамыңыз менен сизге каалоолор. Ичинде толтура каалоолор экен. А дегенде эле биринчи кичинекей розочка. Бул жанагындай ромашка го, Биринчисин ачайын анда. Акылдуу адамсыз. Сиз дүйнөдөгү эң акылдуу адамсыз. Иншалла ошондой болсоңуз. Амин. Айтканың келсин. Чоң рахмат. Кийинки каалоо тилек. Мы любим вас. И дальше. Смайлик какой. Муна. Давайте дальше продолжим. Папа, ты мой супергерой. Нур көңүл. Чоң рахмат. Эң сонун адам. Маанай көтөргөн эң сонун адам. Ошондойбу. Чоң рахмат кызым. Биз эң бактылуу үй бүлөбүз. Амин. Айтканың келсин. Көз тийбесин иншалла. Жакшы көрөм. Ата, мен сизди жакшы көрөм. Чоң рахмат жаным. Башкалардын маанайын көтөрө алгансыз дейт. Чоң рахмат кызым. Насип болсун. Папа, я тебя люблю. Нур көңүл. Вот он, смотри. Момундай окуса dad, а момундай окуса pap. Рахмат. Ты лучший. Спасибо. Тут I love you. Ты эксперт. Смайлик. Еще один смайлик. I love you. Коттуктайм. Чоң рахмат. Каалоо тилектер кутучасын окуп бүттүк. Гүл дестесин кабыл алдык. Мына ушундай достор. Алаңгыча кыздарыбыздын апасынын да белеги бар. Мына белекти карап кой. Ушуну өзүң жасадың бе? Машалла. Мына карап кой. Рахмат чоң. Мынандай бир кол крем. Мындай бир теспек. Ана, келчегим белеги. Ömrüңөр uzun болсун, машалла. Так. Бул ачылабы, кемпир? Жибичеси. Жибичеси. Баазы калса сындырып алмакмын. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, бири-бириңиздерге белек бергиле, сүйүүңүздөр артсын дейт. Мына ошондон белек бериңиздер. Айрыкча аял, күйөө болсун, кандай болгон тагдырда бири-бириңиздерге белек бериңиздер. Албетте жакшы болот.
кылантайынан да. Мындай теспе чыкты, машалла. Роза гүлү менен. Мына карагыла. Мына. Рахмат кыздарым. Ömrüңөр uzun болсун. Амин. Алла таалам ömrüңөрдү uzun кылсын. Зейниңерди тунук кылсын, кадырыңарды улук кылсын, ырыскыңарды кенен, ден соолуңарды бекем кылсын. Эки дүйнөгө пайдалуу илим берип, эки дүйнөнүн бактылуу инсандарынан кылсын. Аллахым бири-бириңерге мейир акыбетиңерди күчтүү кылсын. Келечегиңерди кең кылсын, я Рабби. Эки дүйнөгө пайдалуу илим бер. Кыздарыбызды алым уламалардан кыл. Апасы экөөбүздүн ахиретте жаннатка киришибизге себепчи боло турган илимдүү инсандардан кыл, я Рабби. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. Allah. Okay, now give me five. Give me five. Give me five. And it's time to bet. Okay? Let's go. Коштошобуз дейт достор менен. Пока дегеле. Жакыныраак келе бери. Пока. Биздин апабыз да коштошуп жатат тиякта. Нашындай достор. Келиңиздер. Интернет илим алуу, жакшылыкты жайылтуу үчүн колдонуңуздар. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө Алла таалам бекем ден соолук, узун өмүр, кут береке берсин ар бириңиздерге иншалла. Жакшылыктарда көрүшөлү. Кыздар, анда жакшы дем алгыла. Нуркөңүл китебиң окудуң, жанагы. Сен тапшырмаң даярсың? Эртеңки кийимдериңер даярбы? Китебиңер даярбы? Жакшы, давайте. Жакшы жаткыла. Мен болсо билектерди кабыл алдым. Болду кыздарым, барабай кала, жата бергиле. Мен буякта интернеттеги досторум менен коштошом, анан мен сабагымды даярдап анан жатам. Пока, жакшы дем алып алайын. Жей бер. Okay, you can go. Мына ушундай достор. Бүгүн жаңы бир китеп баштадым окуп. Ал китептин аты «Скорочтение. Как запоминать больше, читая в 8 раз быстрее». Питер Кэмп. Книга такая красивая и хорошая, интересная книга. Прям на первой же странице тут написано. Смотрите, слушайте. Возможно, вы слышали, что в числе таких людей был Джон Кеннеди, которого много читали. Вот среди них Теодор Рузвельт. Во время своего президентского срока обычно читал по одной книге в день перед завтраком. Смотрите. Мәсаға. Оқып отырып таң қалдым. Теодор Рузвельт, Американың 26-шы президенті. Мұны сол Рузвельт қарағылы президенттік торында ерте менен завтракка чейин бир китепти окуп бүтүрүп, анан кийин завтрак кылчу деп жазып отурат да. Ансарындай достор, бизчи завтрак кылгыч эмес, да бир 3 айдан бери балким бир китеп бітелекпиз. Ошондон достор, барыңыздар китеп окууга чакырам. Келиңиздер, китеп окугула. Могу жерде дагы бир сүйлөм аябай мага жакты. Вот, я читаю вам. Слушайте. Вы узнаете, как запоминать то, что вы прочли, а концентрация войдет в ваши привычки. Вы начнете мыслить более ясно и систематизировать свое ежедневное чтение. Это позволит вам высвободить больше времени для других занятий. Скоро вы станете гораздо интереснее для ваших друзей, родственников и даже для самого себя. По мере того, как будете осваивать все больше новых материалов. Вот смотрите, когда человек начинает читать, начинает понимать, он становится интересным для своих родственников и даже для самого себя. Прочитав это предложение, я сам удивился. Реальности, да, достор. Чындай эле ушундай. Китеп окуган киши айлана чөйрө тууган уруктарына кызыктуу инсан болот. Өзүнө өзү да кызыктуу инсан болот. Ошондон мына нерсени туура түшүнгүлө. Бүгүн майрамда эле отуруп калган жерибиз жок. Бир топ ийгиликтүү иштерди жасадык. Ошондон жалпыңыздарды суранам, китеп окуңуздар. Эң жакшы дос китеп.
Here I have got English books also. Жанымда англис тілі кітебім тұрады. Оқып отырамын. Достар, өзгөчө суранамын. Китеп оқыңыздар. Китеп ең жақсы дос. Айрықша 20 жаштан 25 жашқа чейинки аралыктагы жигит кишилерден сураган. Бактылуу үй бүлө эң биринчи акылман атага муктаж. Ата акылман болсо ошол үй бүлө албетте бактылуу болот. Ата гана бул аялга шылтоологонду токтоткула эркектер. Вазир жакшы, хан жакшы, аял жакшы, эр жакшы, үйдүн кутун аял учурду, аялды күнөөлөп, аялга шылтоону арткан токтоткула эркектер. Эркектер эстүү болсун биринчи орунда. Бактылуу үй бүлө эң биринчи орунда эркектерге байланыштуу болот. Эркектер, унутпагыла. Сен илимдүү болбосоң, сен акылдуу болбосоң, сен адайып ахлактуу болбосоң, сен боорукер болбосоң, сен кечиримдүү болбосоң, сен мээримдүү болбосоң, эч качан үй бүлө бактылуу болбойт. Ошондо бүт нерсе эркектерге байланыштуу. Аял сага баш ийбет эмес, баш ийет. Аял сага баш ийген үчүн сенин колуңду кармап, аял сага баш ийген үчүн сага никеңе кыйылып, аял сага баш ийген үчүн сени үйүңө чейин келди. Сага баш ийбегенде башын деле пошол деп түртүп коймок да. Ошондон аял мага баш ийбейт, аялым мындай, аялым тиңдер. Өзүңдө күнөө аялда эмес. Ошондон жалпы эркектерди эң биринчи орунда эстүү болууга чакырам. Үйлөнгөндөн кийин аялынан кемчилик издеген эркектердин эси жок болуп калат. Үйлөнгөндөн кийин аялдан кемчилик изделбейт. Міне үйлөнгөнгө чейин издеш керек болчу, үйлөнгөнгө чейин караш керек болчу ал кемчиликтин бардыгын. Ошондон достор, ар бир эркекти жана ар бир аялды илим алууга чакырам. Айрыкча аялдар, күйөөсүнөн арызданган аялдар же аялынан арызданган эркектер унутпагыла. Адам адамдын күзгүсү. Ким өзүнүн жанындагы төгөйүнөн арызданып аткан болсо, билип койсун, өзүнөн өзү гана арызданып аткан болуп эсептелет. Өзүн гана айтып берип аткан болуп калат. Ошондон достор, келиңиздер, бири-бириңерди этият кылгыла жана илим алгыла, изденгиле, күнүмдүк изденгиле. Айрыкча бүгүнкү күндө дагы бир сөзүмдү айтайын сиздерге. Азирети Умардын бир сөзүн белек кылам ар бириңиздерге. Азирети Умар айтат: денеңер каттуу болсун, бирок жүрөгүңөр жумшак болсун дейт. Көрдүңөрбү? Денеңер каттуу болсун, жүрөгүңөр жумшак болсун деди. Биздикичи жүрөк катуу таш боор болуп кетти, денебиз жумшакпыз, назикпиз, тийме назикпиз, чындап айтайын. Ошондон келгиле жигиттер, жүрөгүңөр жумшак болсун, жүрөгүңөр үй бүлөңөргө жумшак болсун, үй бүлөңөргө мээримдүү болсун биринчи орунда. Дене катуу болсун, дене мындай бир чыдамкай болсун, көтөрүмдүү болсун, сабырдуу болсун. Бул өтө маанилүү достор. Ал эми жүрөк жумшак болсун. Бир өзүңдүн жакшыларыңа, жакындарыңа, туугандарыңа, үй бүлөңө аябай мээримдүү болгула. Өзгөчө суранып кетем. Өзгөчө мына бойдок балдар 20 жаштан 25 жашка чейинки, мына кечегинде макала жаздым эле, 20 жаштан 25 жашка чейинки аралыкта жашы болгон жигиттердин баарына суранам. TikTok майда чүйдө нерселер менен алаксыбай, китеп окуп, илим алып, өзүңөрдү аталыкка даярдагыла. Ата болгонго даярдагыла. Бир үй бүлөнү башкарганга даярдагыла. Жоопкерчиликти сезгенге даярдагыла. Татыктуу таалим тарбия бергенге даярдангыла. Ошондон жигиттер, айрыкча бойдок жигиттер, үйлөнө элек жигиттер, мындай майда барат, прикол, TikTok, микток бир нерсе менен алаксыбай, үй бүлөңдү карагыла, сураныч. Өзүң турмушка даярдагыла, сураныч. Анан эмне бүгүн чындап таарынган, ажырашкандар абдан көбөйүп баратат. Урматтуу жигиттер, жокчулуктан ажырашкан жоксуңар. Бүгүнкү күндө жокчулуктан эмес, материалдык жактан эмес, биз моралдык жактан, руханий жактан, илим жагынан мындай жокчулуктан кемчилик болуп атат достор. 26-га чыктым, мага поздно дейт. Бойдок болсоң поздно эмес. Жалпы эле үйлөнө элек жаш жигиттердин баарына айтарым, өзүңөрдү турмушка даярдагыла. Үй бүлөнүн жоопкерчилигин сезе билгенге даярдагыла. Үйлөнгөнгө жаш эмес, үйлөнгөнгө баш жетсин биринчи орунда. Өзүңөргө аял тандабай, болочокто төрөлө турган балдарыма тарбия бере алабы, жокпу деп, болочок балдарыңа апа тандагыла. Бул өтө маанилүү. Кыздар да дал ошондой. Болочок балдарыма тарбия бере алабы, үй бүлөмдү тартып кете алабы, моол татыктуу жигит ата боло алабы деп, болочок балдарыңа ата тандагыла. Бул өтө маанилүү жигиттер, кыздар. Буну суранып кетем. Демек, бүгүнкү сабак мана ушундай. Бири-бириңерге жакшылыкты тараткыла, жакшылыкты жайылткыла, интернет, Instagram бүтүн нерсени илим алыш үчүн колдонгула. Иншалла,
баары жакшы болот. Анан өзгөчө жаштардын баарынан суранып кетем. Саясат, башка менен ишиңер болбосун, ушак кыйбат менен ишиңер болбосун. Ар ким мекен алдында өзүбүзгө түшкөн вазифаны аткаралы иншалла. Калганын баардыгы жакшы болот иншалла. Достор. Биз Ош шаарында турабыз. Шүгүр агайды тааныйм. Шүгүр менин досум болот. Университеттен чогуу окуп, чогуу жашаганбыз. Бүгүн эртең менен сүйлөшкөнбүз. Шүгүргө атайын чалып коттуктап, досум. Жигиттин баардыгы эле жигиттик наамга татыктуу эмес. Элине, жерине кызмат кылып жүргөн чыгандардын бирисиң. Шүгүр сени коттуктайм. Бүгүнкү майрамың куттуу болсун деп атайын чалып коттуктадым. Анткени алда канчалаган жаштар тарбия берип, канчалаган жаштарга илим билим берип өстүрүп аткан мыкты чыгаан мугалимдердин бири. Урматым чексиз ал кишиге. Иншалла өмүрү узун болсун. Мына ушундай достор, саат жебеси түнкү 12-ге жакындап отурат. Жакшы дем алыңыздар. Түшүңүздөрдө пайгамбарыбыз алейхисаламды көрүңүздөр. Көрүп калсаңыздар менден салам айтыңыздар. Жана бир SMS окуп калдым. Түшүмдө пайгамбарыбыз алейхисалам мага жолугуп берди. Кандай бактылуу инсан. Иншалла баардыгыбыздын түшүбүзгө пайгамбарыбыз алейхисалам кириши насип этсин иншалла. Мага көп болуп калды, мен да түшүмө кирген. Пайгамбарыбыз алейхисалам жана Айша энебиз экөөдөн кирген. Менин машинама отурушуп, мен машинада пайгамбарыбыз жаныма отурган. Айша энебиз аркабызга отурган. Мен сенин пайгамбарыңмын айда. Арт жактагы да Айшенин деген. Жана алдындагы салонду көрсөткөн күзгүдөн да караганда уялгам, тартынганмын. Анткени пайгамбарыбыз алейхисалам жанымда отуруп, кандай бакыт. Дагы бир түшүмдө болсо, пайгамбарыбыз алейхисаламдын кабырын мушриктер келип казып кетебиз деп, жер астынан түнел менен казып бараткан жеринен сезип калып, мен чуркап барып пайгамбарыбыз алейхисаламдын сөөгүн жалпы жыйнап көтөрүп, мушриктерге бербей, душмандарга бербей көтөрүп барып, көстөн далдоо жерге көтөрүп алып качып, пайгамбарыбыз алейхисаламдын сөөгүн ошол дин душмандарынан куткарып качып жүргөн түштү көрдүм. Кайра сагындым, көргүм келет. Иншалла ар бирибиздин түшүбүзгө пайгамбарыбыз алейхисалам конок болуп келген күн насип этсин иншалла. Достор, суранам, жакшылыкты жайылткыла, аткарсаңар жакшы иш кылгыла, жакшы сөз сүйлөгүлө, болбосо унчукпагыла, үн катпагыла. Интернеттен, телевизордон аябай көп негативдер көп тараган үчүн адамдарга негатив абдан көп таасирин берип коет. Бирөөнүн негативтерин көрө берсеңер, бирөөнүн негативтерин уга берсеңер, өзүңөрдөгү позитив энергияны жоготуп аласыңар. Ошондон көп негативди укпагыла. Жөн эле кой болду. Андан кийин мынау илимдин алынуусу, зээндин тунуктугу жөнүндө суроо бердиңиздер. Достор, зээним тунук болсун, жакшыраак окуйын, алган илимим мага жуксун десеңер, анда өзгөчө суранам, арам, күнөө нерселерди тиктегенден эйтеп болгула. Жаман нерселерди карагандан эйтеп болгула. Канчалык уятты бир тиктесең, ошончо үйүп келаткан илимиңдин берекесин учуруп аласыңар. Канчалык жаман нерселерди көп тиктеп, ушак кыйбатты көп сүйлөшүп, телевизор, телефондон көрүнгөнгө комментарийлерди жазып, момундай жаман нерселерге себепчи боло берсеңер, муну зээниңер төмөндөй берет, кабыл алыш төмөндөй берет. Натыйжада өнбөй калабыз, өспөй калабыз, достор. Ошондон ар бир жаштардан суранам, жаман, уят, гыйбат, анал кыйшаңдаган жаман кыздар, обуларды карай бербегиле, адепсиз нерселерди көрө бербегиле, кинолордогу жаман уят нерселерди көрө бербегиле, клиптен кыйшаңдаган ар түрдүү нерселерди карай бербегиле. Ону ошолорду караган сайын зээниңер төмөндөй берет, кабыл ала албай коебуз эч нерсени. Ошондон мүмкүн болушунча телефон, интернетти азыраак колдонгула, достор, азыраак колдонгула. Бир күндөчү ашып кетсе бир 2 саат колдонсоңор болот. Телефондучу ашып кетсе бир 2 саат колдонгула. Адам бөлөгүнчө интернеттен чыгып эле жашай үйрөнгүлө, жооп берип эле, звонокко жооп берип кой, болду. Бир күндө 2 саат китеп окубайсың, бирок гарантия берем, 2 сааттан ашса телефон колдонобуз. Ачык айтайын. 2 саат убактыбыздын эң көбү телефон менен, эң көбү. Элестеткиле. Эгерде адам баласы 8 саат бир күндө уктай турган болсо, анда
1 жылда 4 ай уйку менен өтөт экен. Ал эми 60 жылда болсо 20 жыл уктаган болот экенбиз. Элестеткиле. 8 саат эле уктай турган болсок, bir күндө анда 1 жылда 4 ай уктаган менен барабар экен. Көрдүңөрбү? Математикалык эсеп менен карай турган болсок, бул 1 жылдын 3/1 бөлүгү уйку менен өтүп атат. Уйку менен өтүп атат. А бирок адам баласынын уйкуга болгон муктаждыгы 4-5 саат эле. Ошондон уйкуга болгон муктаждык. Денем уйкуга чыңалып, жакшы толсун десеңиздер, анда кечки саат 10дон түнкү саат 3кө чейин, 4кө чейин уктагыла. Мына ушул муктаждык дененин уйкуга болгон муктаж сааты. А биз тескерисинче 3дө уктайбыз. Анан кийин эмне? Тахажжудка турбайбыз, баамдат намазына да турбайбыз. Ошо менен укташы керек болгон саатта уктабайбыз. Ойношу керек болгон саатта ойнобойбуз. Окушу керек болгон саатта окубайбыз. Ошондон достор, мен саат чебес 12-ге жакындап калды, мен сабагымды токтотом. Ар бириңерден сунуштайм, китеп окуңуздар, илим алыңыздар. Убакытты үнөмдүү пайдалангыла. Акчаны исрап кылбайсыңар. Акчаны көрүнгөн жерге чачпайсыңар. Бирок убакытты исрап кылабыз, убакытты чачабыз. Исрап кылган, коротулган акчаны кайра тапса болот, бирок жоготулган убакытты кайра таба албайсыңар. Ошондон убакытты илим алуу менен, изденүү менен, китеп окуу менен туура пайдалангыла. Мисалы, бүгүндүн өзүндө эле айтайын, бүгүн мен эртең менен эрте турганмын. Кыла турган ишим, ибадатым башканы кылдым. Анын сыртында атайын комузга сабакка бардым, бир агайыман, анан үйрөндүм. Жолугушууларга бардым, ага бардым. Андан кийин болсо кечки тренировка залга бардым. Тренировкадан кийин атайын машыгып жүргөн спортсмен балдар кыздарга сабагымды, семинарымды өттүм. Андан кийин дагы бирөөгө жолугушууга бардым. Анан азыр келдим. Айтор убакытым саат, мүнөткө бөлүнүп калган. Аны жөн корото албайсың. Ар бир нерсени убактылуу. Келдим, азыр 1 саат балдарым менен отурдум. Ар бир менин тапшырмаларын текшердим. Бирөөсүнүн китебин окуганын мага айтып берип, анысын текшердим. Андан кийин белектерин кабыл алып, өзүмдү сүйүндүп, аларды сүйүндүп, анан жаткырып, эми болсо сиздер менен коштошуп, азыр бир сабагымды даярдап коюп, анан эртеңки мектепте сабагым бар. Эртең мектепке барам. Кечке окуучулар менен сабак берем. Достор, мына ушундай. Ошондон ар бириңерди суранам, сабак, саат, мүнөт, ар бирин убакытты пайдалана билгиле. Айрыкча достор, канча тил билсең бил. Кара, бала бакчаны бүттүң, мектепти бүттүң, университетти бүттүң, орус тилин билесиң, англис тилин билесиң, кыргыз тилин билесиң, өзбек тилин билесиң дейли мисалы үчүн. Ошончо билген нерсеңерди эң негизги үй бүлөдө колдоно албасаңар, өзүңөрдүн жашооңорго пайдалана албасаңар, анан неге билем дейсиз андай. Телефонду билесиңер, интернетти билесиңер, гифти билесиң, тиктокту билесиң, баардык нерсени билесиңер, бирок өз жашооңду, өзүңдү бактылуу кылышты билбейсиз да. Үй бүлөңдү, айлана чөйрөңдү бактылуу кылышты билбейбиз да. Көрдүңөрбү достор? Бүтүн билген нерсени эң керектүү майданда колдоно албай атабыз. Үй бүлөдө колдоно албай атабыз. Өзүбүзчө умныйбыз, акылдуубуз, бирок артыңда турган аялың, бала чакаң арманын ичине жутуп ыйлап жашап атат. Сыртта унутпагыла, айрыкча эркектер, үй бүлөлүүлөр унутпагыла. Дүйнөнүн баары мактаса да, койнуңда жаткан аялың сени мактабаса, сен жакшы адам эмессиң, унутпагыла. Ошондон келгиле, биринчи орунда жигиттердин баарынан суранам, жентилмендикти үй бүлөңөргө жасагыла. Аялың, бала чакаңа, ата-энеңе, бир тууганыңа жаса. Ана ошондо баары жакшы болот. Сөз түрдө. Алыста жашасаңар, ата-энеңер менен сүйлөштүргүлө телефон менен. Москвада жүргөндөр, ата-энеңерге сөз бир күндө сүйлөштүргүлө. Мен да ата-энем Өзбекстанда, бирок мен бир күндө сөз түрдө сүйлөштүрөм. Апа кандайсыз, ата кандайсыз? Бир туугандар менен сүйлөштүрөм сөз түрдө. Ошондон достор, суранам. Эң керектүү болгон майданда алган илим билимиңерди колдоно билгиле. Эң биринчи өзүң үчүн пайдалана бил. Өзүңдөн ашып атсаң, анан кийин башкаларга чык. Интернетке чыгып көрүнгөнгө акыл айтабыз, а бирок ошол акылыңды өзүңдүн үй бүлөңө, өзүңдүн жакыныңа колдоно албасаң, эмне кереги бар ошол акылдын? Өзгөчө суранам, келгиле. Үй бүлөнү ыйтаттагыла, достор. Аялыңар менен сыналасыңар. Аялдар күйөөңөр менен сыналасыңар. Дүнүйө сыноо дүнүйө. Аял эркек бири-бири менен, эрди катын бири-бири менен сыналат. Эгер ушул сыноодон өтө албасак, анда кыяматтагы сыноодон кантип өтөбүз? Ошондон келгиле, бул дүйнөнү жана акырет дүйнөнү өзүбүз үчүн пайдалана билели.
иншалла. Өзгөчө суранам. Достор, жакшы дем алыңыздар. Суроолор болсо жооп берейин. Агай кандайсыз, амансызбы? 5 тилди үйрөнүү оңой болду дейт. Негизи убакыт талап кылынат албетте. 1 айда же 2 айда деп айта албайм. Эң азынан ар бир тилге эң азынан 1 жыл убакыт кетип калат. Анткени 2 языка знаешь, значит дважды человек. 2 тил билсең, 2 дил билесиң, 2 инсансың деп коет. Ошондон бир инсандын дүйнөгө келиши үчүн да жок дегенде 9 ай мөөнөт кетет. Көрдүңөрбү? Ошол 9 ай мөөнөт кетет. Демек, бир инсандын дүйнөгө төрөлүш үчүн 9 ай убакыт талап кылынат экен. Анда бир тилди үйрөнүш үчүн да жок дегенде 9 ай катуу бир киришиш керек. Мына ошондо аябай жакшы бир үйрөнгөн болуп эсептелет иншалла. Так, ортон кол көрсөтүп аткан жигитибиз ким болсоң да аман бол. Алла сүйгөн адам бол. Ортон колуң иншалла Кудай Таалага тоо кылып, өкүнүп ыйлаган колдорго айлансын. Испан тилин билесизби? Жок, билбейм. Чоң рахмат. Тарбияны ушул жерде көрсөтүп жатасыңбы? Наркы жигитке жазган окшойсуз. Немис тили оңойбу, жаңы тил оңой. Негизи немистердин жазуучусу Гётенин бир сөзүн окуп калдым. The man who knows no foreign language, he doesn't know even his own language деп жазып коюптур. Тагыраагы, человек, который не знает иностранного языка, он даже не знает свой родной язык деп коюптур да. Мындайча айтканда, чет тилин билбеген адам өзүнүн эне тилин да билбейт деп жазып коюптур. Биринчи окуп койчай дедим. Анан кайра окудум да түшүндүм маанисин. Чындыгында эле башка тилди үйрөнгүсү келген адам алгач өзүнүн эне тилин билиш керек. Башка тилди билбесе, анда эне тилинде эле кыйратып билбейт деген маани келип чыгат экен. Антан достор, келгиле, башка тилди үйрөнүш үчүн алгач өзүбүз тилди билели. Анан башка тилди үйрөнүүнү каалагандар алгач ошо тилге муктаждык бар экендигин сезсе, анда аны оңой эле үйрөнөт. Муктаждык жок, жөн эле үйрөнүп коеюн дей турган болсоң, анда үйрөнүш бир аз кыйыныраак. Корей тилин билесизби? Билбейм корей тилин. Билем, Саранхейо. Негизи Кореяда барып келдим, Кореяда болуп келдим. Кореядагы мекендештерге жолугуп келдим. Ошо Кореяда жүргөндө бир нерсени түшүндүм. Корейлердин сырткы көрүнүшү бизге окшош экен. Биринчиден, экинчиден, корейлердин жашаган Кореянын өзү, мамлекети, тоо климаты Кыргызстанга окшош экен. Анан өздөрү да окшош, мекени да, жерлери да окшош экен. Анан ошол жерде бир нерсени байкадым. Эгерде кыргыздар барып корей тилин билсе, аякта кыйналбай эле иштей берет экен деп ойлоп калдым. Ошондон бир чети барганда Кореяда калгым келди, иштегим келди. Бирок бул жакта убактынчалык саякат менен гана барган үчүн кайра кала албадык, кайра келе бердик. Иншалла алдыбызда абдан көп пландарыбыз бар. Буюрса мунун баарын ишке ашырабыз, дуа кылып туруңуздар. Ал эми башка тилди үйрөнүүнү каалагандарга алгач өзүнүн эне тилин үйрөнүүсүн сунуштайм. Эне тилди үйрөнөлү, башка тилге кызыгуу болсун. Анан тил үйрөнүп атканда кантип деген суроого ойлонбойлу. Кантип үйрөнөм дегенден көрө эмне үчүн үйрөнөм деген суроону бериш керек. Эгерде адам эмне үчүн үйрөнөм деген суроого жооп бере алса, анда кантип үйрөнөм деп ойлонуп отурбайт. Анткени эмне үчүн экендиги маанилүү болгондон кийин кантип болсо да үйрөнөт ал. Муну эмне үчүн дегенге түшүнүш керек да алгач. Эмне үчүн үйрөнөсүң? Муну билсең, анда кантип үйрөнөм? Кааласаң китеп окуп үйрөн, кааласаң интернеттен изденип үйрөн, кааласаң репетиторго барып үйрөн. Иши кылса, эмне үчүн деген суроого жооп берсең, анда кантип деген суроонун жообун табыш оңой эле болот достор. Мана ушундай. Мейли достор, интернеттин ичи ириңдеп кеткен. Канчалык сабак өтпөй баары бир сөгүнгөндөр чыга берет. Канчалык жакшы ролик тартпа баары бир неумничий деп туруп ортон колун көрсөткөндөр чыга берет. Өздөрүнүн аалым олуя сезгендер чыга беребиз. Кейдер башында ортмачы дегендер чыга берет. Ар ким өзүнүн деңгээлине жараша ойлонот. Акылы жеткен нерсени гана түшүнөт. Дагы да көбүрөөк акылды талап кылган нерсе мурдунун учунда болсо да аны көрө албайт. Анткени акыл жетпейт. Ошондон
достор, башка бирөөгө сын такканды, башка бирөөгө сөгүнгөндү, башка бирөөгө эгерде кыйын болсоң сөгүнүп жазбайт элең. Эгерде адеп ахлагың жогорку чекте болгондо мынтип жаман сөздөрдү жазбайт элең. Адеп ахлагың жогорку чекте болгондо ортон колуңду көрсөтпөйт элең. Адеп ахлагың жогорку чекте болгондо бирөөлөрдү сөкпөйт элең, нетпейт элең, бирөөлөрдү шылдың кылбайт элең. Адеп ахлагың жогорку болгондочу могул сүйлөп аткан сөздөргө сабак алып жөн гана тыңшап отурат элең. Буларды түшүнбөгөндөн кийин кайсы адеп, кайсы ахлак, тарбия жөнүндө сүйлөп атасыңар билбейм. Ошондон достор, келгиле. Кат жазуунун өзүндө адамдын даражасы көрүнүп калат экен. Абайлагыла, этият болгула. Достор, 3 мүнөтүм калды. 12-де токтотом дегем. Суроолорду көрүп атам. Кээ бир суроолорго жооп берүүнүн да кереги жок. Берген менен суроо берген киши ал суроого жоопту берсең деле канааттанбайт, ынанбайт, уккусу да келбейт. Жөн гана суроо болсун деп гана жазып койгондор бар. Кандай китеп окуйын дегендерге кээ бир адамдар да жооп берип атат. Ал кишилерге да кошулам. Руханиятыңыз, ички жан дүйнөңүз эмнеге муктаж болуп аткан болсоңуз, ошондой китеп окуңуз. Мисалы үчүн үй бүлөңүздө проблема, анда үй бүлөгө тиешелүү китеп окуңуз. Анын жерге чыгып алып туруп саясат жөнүндө журнал окуп отурбаң. Китеп окуп атам зато дебе. Үй бүлөгө тиешелүү муктаждык болуп атат бүгүнкү күндө, анда үй бүлөгө тиешелүү китеп оку. Жан дүйнөңдө эмне муктаж болсо ошону оку. Бойдок жигиттер үчүн жакшы пайдалуу китептерди атын атап кетиңиз сураныш дейт. Бойдок жигиттер үчүн китепканага баргыла, китеп магазиндерге баргыла. Ошол жерден китеп соода кыла турган кишиге жолуксаңыздар, толтура үй бүлө тууралуу китептер бир полкада толугу менен тизилип кеткен. Ошолордун бир четинен алып окуй бериңиздер. Алгач кичинекейинен баштаңыз. Заматта калың моомундайынан баштап албаңыз. Суроолор кайталанып келип атат. Кимдин кандай суроо берип атканын билбейм. Кээ бирөө менин суроомо жооп бериң, менин суроом маанилүү дегендер да бар экен. Аны жеке баракчама жазып коюңуз. Убакыты келсе жооп берем иншалла. Анткени жеке баракчамда да көп каттар келет. Кезеги менен жооп берип келем бардыгына. Эфирди сактап коюңузчу дейт. Иншалла сактап коеюн. Тулак Гүлендин китептерин окуса болобу дейт. Окуса болот. Аны Чубак Ажы устаз, аалым устазыбыз өзү да айткан, муфтийлерибиз да айткан, аалымдар кеңеши да айткан. Китептер толугу менен муфтияттын көзөмөлүнөн печаты менен чыккан китептер. Окуй бериңиздер. Сабакты сактап коюңузчу дейт. Иншалла сактап коеюн. Агай, убактыңызды кантип туура пайдаланасыз. Буга бир аздан жогоруда айтып өттүм. Сабакты сактап коеюн, бир сыйра карап чыгасыз иншалла. Мен биринчи жолу катыштым. Эмне үчүн эң өзгөчө эфир болду. Рахмат, чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Сабактарым эскиден көптөрү сакталып калган. Баракчама түз кирип, эски тарыхтарды бир карап чыксаңыз, аякта да пайдалуу кеңештер бар иншалла. Мен Капаланба деген китеп окуп жатам. Жашоом 360 градуска өзгөрдү. Чоң рахмат. Эң сонун китептин бири окуңуздар. Мына ушундай достор. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Агай, кыздарга кайсы кесипти сунуштайсыз дейт. Кыздарга да көбүнчө ушундай үй бүлө үчүн эртең эне болгондо пайдасы тие турган бир кесипти тандаңыздар. Муну өзгөчө сурап кетем. Эне болгондо пайдасы тие турган. Демек кайсы кесип? Кайсы кесипти сана бардыгы пайдалуу. Анда үй бүлөң үчүн пайдалуу кесип танда. Болду. Мына ушуну окуңуздар. Чоң рахмат. Алайга келесизби дейт. Алайга бүт жерлерге барабыз иншалла. Кийинки аптадан буюрса Өзгөнгө да баруу планыбызда бар. Араланга баруу планыбызда бар. Адан ары Кызылкаяга да баруу планымда бар иншалла. Насип кылсын. Бирок достор, чакырган жерлерге эле заматта баруу маселеси да биздин жол кереги бар. Жеген ичкеним бар. Азын олак баягында бир калемакы деген нерсе бар. Анткени айланып жүргөн менен үй бүлөмдү, бала чакамды багышым керек. Ошондон чакырардан мурда агайды кантип алып келем, кантип апарам деген маселелерди караш керек. Анан кийин чакырат, анан барайын, макул, жол керемдигим төлөп, кимиң алып, ким апарып алып келесиң десең эле, эми кайрымдуулук кылып аткандан кийин келе бербейсиң дейт. Кайрымдуулук да, бирок мен эми кайрымдуу төлөп жүргөн менен үй бүлө бала чака багышыбыз керек. Мына ошондон муну туура түшүнгүлө. Чакырардан мурда ал жагындагы материалдык камсыз жагындагы ойлонуп коюп анан чакыруу керек. Өзгөчө суранам. Кээ бир жерлерге барасың, атайын барганыңда эл ордунан туруп кетип калган учурларды көрдүк. Атайын барсаң кадырыңды билбеген жерлерди көрүп атабыз. Ошондон кадырыңды билбеген жерге барып, өзүңдүн абийириңди төгүп,
эл алдында шерменде болушты каалабайбыз. Ошондон сыйың менен барып, сыйың менен кайтканга эмне жетсин. Мына ошондон туура түшүнгүлө. Баткен жергесинечи, Баткенге да насип болсун барабыз. Планыбызда бар буюрса. Жакшы салыңыздар достор. Убакыт бүттү. Өзүңүздөрдү ижат кылыңыздар. Уктардан мурда бүтүн бүгүнкү капалык, таарынычтын бардыгын унутуп, анан жаткыла. Ошондо эс алып ойгоносуңар. Таарынып уктай турган болсоңор, 14 саат уктасаң да эс алып ойгонбойсуң. Анткени уктардан мурда негатив менен ойлонуп жаткан болсоң, негатив менен өчкөн кайра жанганда негатив абалда жанат. Кайра турган кезде. Ошондон дем алып ойгонбойбуз. Ошондон достор, дем алып, эс алып ойгонойн десеңер, анда бүт негативди унутуп жаткыла. Биринчи кеңешим, экинчи кеңешим даарат менен жаткыла. Үчүнчү кеңешим мүмкүн болсо 2 рекет намаз окуп жаткыла. Төртүнчү кеңешим жастыкка жатып алып ыйлагандан көрө жай намазга жатып алып ыйлагыла. Ошол жакшыраак, ошол пайдалуураак. Өзгөчө суранам. Адам ыйлаганда аз да жеңил тартат. Ошондон кээде ыйлоону кааласаңар, жастыкта эмес, жай намазда ыйлагыла. Мына ошол жакшыраак. Достор, мекен үчүн кызмат кылалы. Алла Таалам ыраазы болсун. Ар бириңер элиңерди, жериңерди сүйгүлө. Мекен коргоочулардын күнү 23 февраль бир гана аскерлердин, армиядагы солдаттардын байрамы эмес. 6 миллион эл болсо, ар биринин байрамы. Ким мекенин сүйөм десе, ошолордун байрамы болот. Мына ушул мекенди сүйөм деген жүрөктөгү сезим өмүр бою ар бир адамдын жүрөгүндө жашасын иншалла. Достор, суранам муну. Ар бир Кыргызстанда жашап аткан ар бир улут, мейли ал өзбек, мейли ал кыргыз, мейли ал татар, мейли англичан, дунган, түрк, тажик болсун. Кыргызстанда жашап атабы? Ошолордун баардыгы Кыргызстанды сүйүш керек. Өзгөчө суранам. Мекенди сүйүү ыймандан. Башка тилдерди иштеп кеткенде бир сөз эсиме келип кетти. Кечегинде бирөө ат жазат. Аябай тил деп жазыптыр, мени жамандайт. Сен мага жакшы элесиң, бирок мына өзбек тилин ошко келип үйрөндүм дегениңден бери жаман көрөм сени дейт. Негизи достор, мен аерде ачык эле айтканмын. Өзбекстанда төрөлдүм, чоңойдум, бирок бала бакча кыргыз бакчасы, мектеп кыргыз, үй бүлөм кыргыз, ата-энем кыргыз, досторум кыргыз. Айтор Өзбекстанда жашаган менен кыргыздардын ичинде эле чоңойдук. Мындайча айтканда, азыр Кыргызстанда жашаган өзбектердин ичинде жүргөн үчүн өзбек тилин билет, кыргызчаны билбейт го. Дал ошондой эле Өзбекстанда жашадым, кыргыздардын ичинде жүрдүм, кыргызча эле сүйлөдүк. Өзбекчени мен ошко келип, Кыргыз Өзбек университетинде окудум, досторум өзбек, группалашым өзбек, квартирантым өзбек, квартира хозяиным өзбек, ошолор менен өзбекче сүйлөшүп отуруп, өзбек тилин мыкты деңгээлде үйрөндүм. Мунун эч кандай күнөөсү жок да. Ушуга да жаман көрүп сүйлөнүп, карганып, түшүндүрсөң да түшүнбөгөн тоң мээлерге таң каласың. Ошондон достор, бул жерде мен эч кайсы бир улутту жамандап төмөндөгөн жерим жок. Же өзбекчени үйрөндүм деп өзбек болуп кеткен жерим жок. Мен азыр бир аздан мурда орусча да сүйлөп аттым, англисче да сүйлөп аттым. Ошондон достор, мындай бир аң сезимди бир аз кененирээк ойлонгула, акылыңарды, көзүңөрдү ачкыла. Ушундай бир түшүндүрүп турсаң да түшүнбөгөн инсандарды көрүп, көп жолу интернеттен кетип калгым келет. Көп жолу Инстаграмды жаап коюп эле кетким келет. Сиздер менен жанта бир жарым саат сүйлөшкүчө мунун китептин 20 барагын окуп салат элем. Өзүң менен өзүң болуп эле отура бергиң келет кээдечи. Өзүң менен өзүң бар эле. Бирок интернетте карасаңчы, эркек менен өбүшүп аткан, кыз бала менен өбүшүп аткан, мондай балекеттин бардыгы, жигит боло туруп, эки бала келип бири-бирине берип турсаң досумбай дейт. Мен сенден кызганып атамбы, берип тур деп. Эмнени берет экен деп карап отурсам, сүйгөн кызын берип атат, бир аптага берип тур дейт. Биркиси кызын берип атат, анан курсагын тойгозуп кой деп сүйлөп атат. Наркы кыз да тиги жетелеп кетип аткан мал сыяктуу да, наркынын колунан беркинин колуна кетип жетеленбей. Ушундай сыяктуу адеби жок бир акмактай нерселерди тартып жаш балдардын баарды кыйшаңдап бийлеп аткан, бир уят сыйды билбеген бир адеби жок жаштарды көрүп калам. Ошолор чыгып атат. Бирөөсү жеп аткан тамагын мактанат, бирөөсү кийген кийимин мактанат, кыйшаңдап бийлеп аткан. Ушунун баардыгын көрөт. Тегинин подписчиктерин карайсың. Түйята миллион подписчиги бар адам өзүн тим эле мега звезда сезип калган экен. Карап отурам, ушунун баардыгын көрүп алаксыгандан көрө жок дегенде бир пайдалуу бир нерсе көрсүн деп сабап өтүп атам. Ушу жерге да кирип алып туруп кайра эмне
сабагыңды өткөрө койбой толтура негатив комментарийлер, ортон колун көрсөтүп аткан, сөгүнүп аткан, жасап аткан, моун карап отурам, түй атам, ушул зарыл беле Идрис сага. Ушуну сабап отур зарыл бедирс, койчу, өтпөй эле коюн. Жок, арасында жакшы адамдар бар, кимдир бирөө пайдаланат. Ишенесиздерби, менин сабагымды пайдаланып, үй бүлөлөр бактылуу болуп, менин сабагымды пайдаланып, жигиттер өзгөрүп, кыздар өзгөрүп, канчалаган кайненелер рахмат айткандарын көрдүм, канчалаган аталар, акелер рахмат айтып, ай Идрис, давай могу сабагыңды уланта берчи, эй, чыкпай калдың, биз сенин сабагыңды күтүп калдык дегендер турат. Ошолор үчүн гана кирип атам. Кээде комментарийлерге жооп бересиң, анан мен ойлоп калам, ушу комментарий негативдер түз эле заблокировкага тыга берейин. Бирок кое турчу, кичине ушуну заблокировкага тыкпай, ушуну бир адам кылып көрөйүнчү, ушунун мээсин, аң сезимин, көз карашын өзгөртүп көрөйүнчү деп бир экөөсү менен маектешип көрдүм. Жок, андай деп ойлобоңуз, момундай. Жок. Ал жана орустардын бир сөзү бар. Горбатова гроб исправляет. Бүкүрдү кабыр тегистейт. Болбойт экен. Аны туурлап кеткичечи, мен биякта мээм кычып калат экен. Анан айттым, кой. Эң жакшы негатив комментарийлерди теги заблокировкага тыга берген оңоюраак окшойт. Айтор кандай болгон тагдырда да, достор, плохому танцору юбка мешает. Шылтоону дай бир ардемкеден издебей өзүбүз оңдой берели, макулбу? Биз бизге түшкөнүн кыла берели. Кимдир бирөө пайдасын алар, пайдасына жарар буюрса бул сабабыз, мейли муну да сохранить этип коем. Муну да көрөсүңөр эртең комментарий. Ой, кыздарыңды жолу оронтпойсунбу? Идрис сакалың гана, мунун гана, тегинин гана. Анан отурасың да атайын. Өзгө түшкөнүн жасай бербейлиби? Биз мугалимбиз. Келгиле, өзгө түшкөнүн жасай берели, алдыга жыла берели. Идрис жүрөгүңө сакалың чегелекпи, топуң гана, тегинин гана. Ай, бул мынандай, теги мынандай. Ата, аман эле болсун дейсин башка айлаганча. Мана ушундай достор. Аллага манак болуңуздар достор. Өзбектин бирин окуп калдым. Могу жерде падышанын бир көзү көр, эмне дейт? Бир кулагы дүлөй болушу керек экен агай дейт. Туура айтасыңар. Ушул сөзүңүзгө өзбектердин бири бар. Жакшы жашай десеңиз, маслахатым алып алың, өзүңүздү озгине жинниликке салып алың дейт да. Ансыңарындай өлүп кетти эле тегилерге көз жумасын. Анткени менен баягы жүрөк жүктүү сандык экен. Эп көргөндө, жек көргөндө сала берет экен да. Кээ бир негативди карабайын десең деле каралып калат экен. Натыйжада кайсы бир деңгээлде өзүңдүн баягы нервиңди аз да болсо жейт экен да. Дейсиң да, мейличи дейсиң да. Мана ушундай достор. Өзүңөр десет кылы, намунаны сагындыңыз бе? Сагындым намунаны. Буюрса кийинки апта өтөм намунага. Эртең же бир күн өтүп калам. Буюрса намунага барам, Өзбекстанга барам. Иншалла Өзбекстанда болом. Мекендештерди сагындым, ата-энемди сагындым. Тууган урукту сагындым, айылымды, көчөмдү сагындым. Айылдагы элимди сагындым. Иншалла барам. Намунага барам, буюрса. Алейкум ассалам. Достор, Аллага аманат болуңуздар. Өзүңүздөрдү эте аткансыздар. Эң биринчи орунда өзүңөр үчүн жашашты билгиле, ата-энең үчүн жашашты билгиле, бала чакаң үчүн, туугандарың үчүн жашашты билгиле. Калган интернеттеги комментаторлор болсун, интернеттеги звездалар болсун. Аларды жоңгой. Алар өз мээлеси. Ушундай достор. Инстаграмда 1 миллион досум бар деп мактанасың. Чыныгы жашооңдо ошо 1 миллиондун классташтарың менен эсепте 20 досум бар де. Коом чөйрөңдө 50 досуң бардыр. А бирок башыңа муктаждык келгенде ошонун 5-өсү келсе келет, келбесе келбейт калганы. Ошондон миллион подписчигиң менен мактанбай, ар бириң ата-энең менен мактан, аялың, күйөөң, бала чакаң менен, тууган уругуң менен мактангыла. Ошолордун жакшылыгына жарагыла иншалла достор. Кошунаң менен мактан, көчөң менен мактан, айылың менен мактан. Ana şu olsun. İnternetteki подписчиң менен мактанбагыла эч ким. Ишенбегиле аларга керек болсо. Жакшы дем алгыла. Көрүшкөнгө чейин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.